түпкү маңызын караганда көп нерселерди түшүндүрмө иштер менен, сүйлөшүү иштер менен, анан эл арасынан наоборот мындай психологиялык мындай абалдарды жеңилдете турган иштер. Оорлоштур эмес, тескерисинче. Да. Эл арасында баардыгы жакшы болот. Мындай жакшы жумуштар жасалып жатат. Ошол мындай бир кандай десек, диалог жок калды дейсизби? Диалог болбой жатат да. Же эл менен иштеген адамдар алар да коркуп жатышат. Туура эмес айтып алсам, эртеси күнү мындай бир жерден чыгып кетсе балай калам деп. Же аларга жоопкерчиликти жүктөгөн жетекчилери дагы алардан талап кылып атат да. Бирок бунун баары кадр маселеси болуп атат да. Анан кептин баары ошондо болуп атса, элдин ыл жакта отурган эл деген отуруп атат да, что вы от меня хотите деп атышат да. Мен аларды түшүнүп атам. Анткени мен алардын арасынан жүрүп, анан биз аны парламентке алып келип атабыз. Анан депутаттар мага гана эмес, мен эң кыйынмын деп, менден кыйын жакта байке желкелер отурат парламентте. Алар да көтөрүп атышат ошол маселелерди. Мындай болуп атат, ай, муну чечпейлиби деп, анан баардыгы ызлаганда кээ бирде ооп калып атышат да. Ошол эле кеп, ошол кептин баары ошол болуп атат да. Мен ойлойм, диалог болуш керек. Анан коркутуу, күчкө салуу, позиция болбош керек. Анткени сен мындай депутат катары элге барганда, элдин астына келип, эмне маселеңер бар, мен эмне кылып жардам бере алам, мүмкүн араңарда мамлекеттик кызматта өмүр бою иштегендер, кыйын специалисттер бар да. Мүмкүн пенсия чыгып, жолдор билесиздер, айткыла, Элвира, моундай кыл дегени. Мен ошентип сурайм.